Аспаптарды ким жакшырган болсо, өзгөчө гитараны ким жактырган болсо, анда бүгүн биз менен чогуу болуңуздар, сыналган үнүн бийигирээк кылыңыздар, анткени бүгүн сонун ырларды дагы даярбыз. Ооба, студиябыздын төрүнөн орун алган экинчи коногубуз да келип калды. Бүгүн эфирде биз менен конокто кооз үнү жана чыгармачылыгы менен көпчүлүктү сүйүнтүп жүргөн Клара Оролбекова. Саламатсызбы? Кош келиңиз, маанай кандай? Саламатсыздар. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип калдык. Үйдөгүлөр айлап бактычы. Жакшы эле бар. Өтө сонун. Шүгүр. Сорот. Эртең менен ойгондо гитара менен ойгоносузбу, Тарау? Же кофе менен адаттагыдай? Гитарам чакта эле турат, анан карасам гитара туруптур дегенди алып. Эртең ошондой. Ойгонгондо бир гитараны карап коебуз. Тарык менен баштайлы, Дароо. Алгачкы ирет колуңузга алган, эмне үчүн алдыңыз, эмне үчүн үйрөнүп баштадыңыз, эмне үчүн гитара менен жакшы көрүп калдыңыз? Гитарага негизи кызыгчу элем мен. Роддомдон эле. Роддомдон эле. Анан кызыгып, бирок негедир ала алган эмес элем да. Анан эң биринчи гитарамды байкем алып берген эле. Аны дагы сологой кылып алып алган эле да. Анткени мен больницага жатып калып, анан өзүм эле жаткызган да, бир комнатагачы. Эмеге анан эмне кылат жүрмө, скучно болуп кетпесинчи, эмне болбосунчу деп анан өзүнчө бир дарыгер менен сүйлөшүп, анан байкем атайын сатып келип, анан ошондо да тура эмесин сатып алыптыр, бирок ошону ага чейин эле кызыгып жүргөнсүз да. Ооба, ага чейин кызыккан, билген окшойт. Анан ошондо YouTube'ду карап, жанагы өзүнчө разборлор болот го. Ошолорду көрүп олтуруп, анан кийин мындай кызыгуу. Канча жашта эле? Дейле канча жашта баштагансыз? Союз тараганда Союз 11-класста болгон. Негизи чыгармачылыкка, ырдаганга канча жашыңыздан бери кызыгасыз? 9-класстан баштап десем болот. Анткени Таласта бир конкурс болуп калып, ошондон баштап кызыгуу пайда болгон. Аябай Талас облусу боюнча райондордон өзүнчө бир окуучулар келген. Окуучулар ооба. Келип таланттууларды тандашкан, ошонун ичинен 10 адам тандап, анын арасына илингенде аябай мындай өзүмө мотивация болгон. Дальше дагы ырда завод келген деген сыяктуу. Бирок ошонун ичинен дагы биринчи орунду алып чыккам. Бирок анда гитара жок эле. Анда гитара жок эле. Ооба. Сонун. Расул мырза, баштабай туруп бир гитара менен бир жагымдуу чыгарма сурабайбы? Ошонтип эле? Өзүңүзгө жаккан бир чыгарманы аткарып берсеңиз. Кайсыл чыгарма? Арузатын деген чыгарманы аткаргым келип турат. Алыңыздар. Эртең менен негедир каподастр болот эмеспи? Кармаган ошону унутуп коюп турмун, шашыпчы. Каподастрыңыз эмне коюп койдуп? Мындай башчана тонду беле. Коюп алат, э? Билет окшойсуз. Ооба. Келиңиздер. Арузатын ай чырагым аппагы. Сени көрүп мен тазара баштадым. Карегиңде жүргөн экен катылып. Ай качанкы бир мен жоготкон асманы. Карайлаган көңүлүмүн орутолуп. Кайра баштан төгүлүнөр болуп. Кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче. Арузатын айланайын, айланайын мага бир жолу. Бир жылан союп өтүп сүйүнүп. Бир заматта ойрон болгон күнү. Өзүң менен айыкчудай сезилип. Ай өзүм билбейм эмне мынча сүйүнөм. Карайлаган көңүлүмөн орутолуп. Кайра баштан төгүлүнөр болуп. Кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче. Арузатын айланайын, айланайын мага бир жолу. Арузатын айланайын, айланайын мага бир жолу.
Мына үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сонун. Бир дуэт менен ырдашыбыз керек экен, бир ырды тандап туруп Ооба. алды. Сонун. Эми баягы ар бир ырчынын өзүнүн стили болот да, ырдап аткандачы. Анан сиздин биз билгенден, жалпы угармандар билгенде, сиз баягы көбүрөөк романтикага жакын ырларды ырдайсыз да. Анан башынан эле жанр ушундайбы же? Ооба. Негизи башынан эле ушундай. Үндө дагы мажорный, минорный деп бөлүнүп кетет. Меники көбүнчө минорный, кайгылуу ырларга жакын. Канчалык шаңды ырдасам деле, ошолор кайгылуудай адам болуп кетет да. Демек шаңдуу ырларга план жок. Жок. Ырдаганга. Бар негизи ырдап жүрөм, бирок ал деле окшошпой калат. Бирок кайгылууга көбүнчө. Ырларды тандаганда популярдуулукка басым жасамайбы же тексттин маанисине, мазмунун? Тексттин маанисине. Мазмунун. Жашоодо анчалык эмне болду кайгылуу окуялар? Жашоодо анчалык Жакшы эле негизи. жашоодо өтө сонун. Апам да урушат, ушинтип айтып калат да. Кээ бирлер мугумундагылар айтып калат го, эмнени ырдасаң анан жашооңдо ошол нерсе болот, анан ошого байланыштуу болот деген сыяктуучу. Анан ошон көп ырдабай эле койчу, шаңдырлар толтура го, эмнеге кайгылуу депчи. Бирок негедир ыр менен жашоону байланыштыра албайм да. Бир өзүнчө бир анда өзүнө жеткирген угармандар болот. Жашоого байланышы жок. Деги эле Расул мырза, сиз кандай ырларды көбүнчө угасыз? Бир жанрды укпайм. Бир жанрды укпайсыз, Айымдардын маанайына жараша менин ыр уккандыгымчы. Ар кандай тариза, сенчи кандайсың? Мен көбүнчө мага деле негизи айырмасы жок. Айырмасы жок. Айырмасы жок, мен маанайыма жараша угам. Биз ошондой экенбиз, сиз кандайсыз? Мен деле сизге окшоп маанайыма Деги эле билбейм, мени кандай десем, аба ырайга жараша да музыка уккам. Жамгырда башка угам. Деги эле ошо маанайга да карайт. Ооба. Айнар табият ошондой болот негизи. Анда мындай кылалы, топ 5 шаңдуу ырдан, топ 5 кайгылуу ырдан өзүңүздүн жакшы көргөн ырларыңыздан түзүп бериңизчи. Шаңдуулардан баштайлы. Мен көбүнчө казак ырларына жакын. Биринчиси. Таран деген ыр бар, Акмаралым деген ыр бар. Акмарал. Сүйгөнүң кайда, сүйгөнүң кайда, Эй, сүйгөнүң башыңды. Дагы. Топ 3 болсун. Мен токтоп калгам. Дагы мени мейли жек көр. Ал деле музыка шаңды, бирок кайгылуу, ошолор жагат. Сонун. Кайгылууларданчы топ 3. Кайгылуудан. Арузатын бар болсо керек аны жерде, Албетте. Элмирбек байкенин көбүнчө ырларын угуп калам. Абдан сөздөрү аябай майнор го. Арузаты, Тумбай агайлардын да ырларын угам. Сагындыңбы, мен да сагындым. Салуу бир күнгө калдым деген ыр бар. Ошону угам көбүнчө. Анан акыркы азыр сиздерге аткарып берем. Жакын элең деген өтө кайгылуу ыр. Уккан ырларыңызга караганда жашы 45дегидей, э? Жашоону көрүү. Негизи Клара айым экөөбүздүн табитибиз окшош экен деп коет. Мен эле уккан чыгармалар. Негизи баягы жаш коодакка тиешелүү ырларды угуш керек го, анан убакыттын өтүшү менен, анан баягы мазмундуу ырлар, жашоо ушундай эмеспи депчи, Бекборбиевдин ырларын уга баштайсың го, убакыт өткөндөн кийинчи, Зайбатбай Ишекеев депчи. Сонун. Анда дагы бир чыгарма кылалы, көп сүйлөшкөндүн кажети жок болуш керек, музыка менен. Угармандардан чыгарма күтүп жатат болуш керек. Түнөктөн орун алгандай. Кайсыл чыгармалар? Балким үчөөбүз чогуу ырдайбыз, эгер билген болсок. Ошонтой эле. Биз экинчи үндү алып туралы. Кайгылуу ырды ырдасам болот. Кайгылуу болсун анда. Андай болсо, жана айтып өткөндөй сагындыңбы, мен да сагындым. Ырдап берейин. Биз экинчи үндү алып туралы. Сен экинчи үндү алганды билесиң бул. Жок, экөөбүз. Таанышканыма кубанычта мындай. Сагындыңбы, мен да сагындым. Кусалуу бир күнгө кабылдым. Буйругу жок ушул тагдырга. Тарындыңбы, мен да тарындым. Буйругу жок ушул тагдырга. Тарындыңбы, мен да тарындым. Жолугушуу болду арманым.
жанга баткан жалгыз эгерен унуттуңбу унута албадым жанга баткан жалгыз эгерен унуттуңбу унута албадым жолугушуу болду арманым жолукпайбыз эми ар дагы жолду карап эми издебе жалгыз аяк жолду калганмын жолду карап эми издебе жалгыз аяк жолду калганмын жалгыз аяк жолду калганмын. Колчаулар болсун. Расул мырза, манайыңыз чөкпөсүн. Негизи кайгылуу ырларды ырдап жүрөр, маанай түшүп кетпейби? Жок. Деги эле сизге мындай манайыңызга кандай таасирин тийгизет? Тескеринче мен ырдаганда эс алып калам. Эс Кайгылуу алып каласыз. болсун, аора десе Расул мырза бул жакта кайгырып баштады. Табитен сейкошко окшойт. Болуш мүмкүн. Сиз ушул жактан дагы бир чыгарма балким бизге арнап бересиз. Ооба, келиңиз. Концертти кече калчу бүгүн. Попури кылып берейин. Ошентиңиз. Сүйөм дедиң, сүйгөнүңө башыңды эминдериң, күйөм деп оттун ысык сезимден, кайда кеттиң сагынтып сүйгөнүм менен. Сүйгөнүң кайда, сүйгөнүңө башыңды ийгениң кайда, чыдай албай чарчаймын кээде мындайга, жүрөгүм менен көзлөрүң менен күлүмдөп турум, сүйгөнүң кайда. Аруум сен неге муңайдың, кабагыңдан айланайын, мөлдүр мончо үзүлүп түшкөн көз жашыңдан айланайын, ишенимсиз селкип көтөргөн чачтарыңдан айланайын, каштарыңдан айланайын, айландым. Жеңеле мен неге муңайдым, кечириңиз ойлоноюн, тартын эмес антын бергендин, акылыңдан айланайын, ишенимсиз селкип көтөргөн чачтарыңдан айланайын, каштарыңдан айланайын, айландым. Браво. Колчаулар болсун. Соно. Мен бир Маанай ойноп көрсөм кандай болобу деги? гитара менен? Кеңес. Бир көрөйүнчү. Бале, ушундай да таланттарыңыз бар бере. Расул мырза. Колуңузду алып кайра берип койгондойбу? Негизи баягы аспапты бирөөгө бергенди жаман көрүшөт да элдерчи. Сизде андай жокпу? Жок, андай жок. Ойной берейин, э? Ал комузда болушу мүмкүн. Комузда кээ бирлердин эмеси болуп калат да, күүлөр чыгып анан гитара андай эмес да. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Үчөөбүз ырдайлы. Ошентели. Үчөөбүз ырдайлы. Немени билесизби? Ильястын ырын. Кайсы? Мен көлгө жалгыз ошентели. келем. Дагы, э? Мен көлгө жалгыз келем, Айралдым, торгоздуң махаббаттын байдубалын, жаштыгым татал жолдон жаңылышым, долондон канатымды кайрып алдым, жаштыгым татал жолдон жаңылышым, долондон канатымды кайрып алдым. Айбай. Гитараңызды көп кыйнабай берейин Бер, сизге. Расул мырза дегеле керек окшойт деп койдум да. жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деген бул Расул мырза Мен 69 болтот да бирөөнү таппай калгам да. Эми Клара айым сизди ырдап жүргөн бийкеч катарында билебиз. Анан ырдагандан сырткары, больницага жаткандан сырткары эмне менен алектенесиз?
азырынча окуймун, студентмин. Кайсы окуу жайда окуйсуз? Бүлсөр Абишан Али атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетинде 4-курста окуп жаткан учурум. Байкалбай эле 4 болуп калыппыз. Азыркы учурда ошол ыр менен анан окуу менен эле андан тышкары жумуш деген нерсе жок. Үй бүлөңүз жөнүндө бир аз айтып кетсеңиз. Канча бир туугансыз? Мен Талас облусунан болом. Өзүм 5биз негизи. Бир туугандарым байкем, анан иним бар. Анан мен жалгыз. Бир туугандарым Таласта. Экөө тең. Ортончусуз. Ортончусу мен. Сиздерде кандай болот? Көбүнчө ортончу балдарга көп көңүл бурулбай калат да? Мен да ортончусумун да болгону. Жок, кыз киши калгандары эркектерби? Калгандары бар эркектер. Жок, андай болсо, анда идеалдуу жашоо сиздердики да. Анан эркек болуп калган жаман да ортосунда. Анан үй бүлөңүздө урдагандар барбы? Дегеле сиздин атаңыз, апаңыз, бир туугандарыңыз. Атам тарапы ырдабайт. Апам жактан Тайке тарабы жакын. Тайке тарабыңыз ырга жакын, э? Музыкадан сабак беришип, алар аккордеон ойношуп, аябай мындай үйүнө барсаң шаңды кылып салат да, өзүнчө концерт кылып. Мен үнүм ар бир отуруштойго айланат турбайбы, э? Ооба. Анан сиз кайгылуу ырларыңыз менен барып каласыз шаңдап. Алар монтип тынч отуруш керек да. Атак мен ырдасам үнүм чыкпай калат. Ушундай болот. Сонун, демек, окуу жайда окуйсуз, андан үйгө келип алып интернетте карайсыз, кайсыл ырларды ырдасам экен деп. Же кандай өтөт ушул таризде? Бир жумасында бир понедельник күнү, вторник күнү иштешим керек, ырдашым керек же кандай график кандай негизи? Ошондой ойлор акыркы күндөр абдан келип жүрөт. Мен башында кавер менен баштагам. Кавер менен ырдап, казак ырларын которуп, билсеңиздер, менин досум деген ырды ырдап, жүрөгүм деген ырды дагы өзү автор уруксат берген эле. Ошолорду ырдап, андан кийин ойлонуп баштайт экенсиң да. Өзүң эле ыр жазышың керек экен деген сыяктуу. Элде дагы башкача ой кабыл болот экен да. Бул кавер ырчысы бирөөнүн эле ырын ырдап жүрөт деген сыяктуу. Эми албетте менин досум менен деле элге бир аз болсо да үнүм жетти. Бирок мындан тышкары дальше өзүм алып кетишим керек экенин дагы түшүндүм. Буюрса өзүмдүн автордук десем болот. Негизи өзүмдүн аткаруумда жаңы чыгарма десем болот. Ошол 2 чыгарма жазылып атат. Бирөө экөө тең кайгылуу, бирок байке да болду. Кайгылуу ырлар. Бирок өзүмө абдан жаккан ырлар десем болот. Эгер жашооңузда кайгылуу окуялар болуп жаткан болсо, музыкалык чыгарма ошол кайгыңызды дарылайбы же ого бетер чукурдап салабы? Бул нерсе тууралуу илимий окумуштуулар аябаганда көп тыянактарды чыгарууда. Кээ бирөөлөр айтышат, кайгылуу музыкалык чыгармаларды уксаң, сенин ошол кайгылуу көйгөйүң бир аз жеңилдей түшөт. Башкалар айтат, бул зыян тескерисинче дейт. Эми кайсыл тарапка сиз жакынсыз аны билбейбиз, бирок Клара кайгылуу ырларды ырдайт. YouTube'га киресиз дагы, эгер азыр көйгөй болуп аткан болсо, Клараны жазып, музыканы коюп, ошо менен чогуу романтика болуңуздар. Анда Клара ырдаганга чейин бир суроо берип алсам болот же ырдаталы? Биринчи сурооңузду берели, анан ырдаталы. Рахмат. Менде мындай чыгарма бар да. Чыгарма деп, суроо бар да. Мисалы, сиз баягы кайгылуу ырларды ырдап атасыз, э? Анан ошол кайгылуу ырларды тандаганда кандай таризде тандайсыз деген мында кызыгуу болуп атат да ошол нерсеге. Мисалы, интернетте биз көңүлүбүздө TikTok, YouTube, Instagram карайбыз, анан көңүлүбүзгө жаккан ырларды ырдайсызбы, илхом келгенде ырдайсызбы, же бир кадимкидей Эминемге окшоп эртең менен кечке чейин программа түзүп иштейсизби? Бир тизмек барбы олорду ырдайм деген? Интернеттен жаккан болсо, ошону ырдайт экенмин көбүнчө. Жаккандай эле ырдап кетти. Муну ырдап көрөйүнчү, мага чата жагып атат деп гитара менен отуруп алып. Анан кээде кээ бир ырлар үнгө түшпөй калгандай сезилет. Билбейм, башкалардын ою кандай, бирок мага ушундай да. Кээ бир ырларды, мисалы, мен шаңдорду баары бир ырдай албайм да, жеткизе албайм ошол нерсеничи. Ошондой эле бир ырды ырдайм деп канчалык кааласаң деле ал ырды жеткире албай да калышым мүмкүн. Ар кимдин үнүнө ар кандай отурат деген сыяктуу. Демек көңүлгө жаккан ырларды гана, э? Ооба. Көңүлгө кайгылуу ырлар жагат. Анда да бир кайгылуу ыр. Балким кайгылуу эмес, бир шаңдуураак ырдап бересиз. Лока-локаны. Кайгылуу ырды ырдап берейин. Кабитиңизге жараткан ырларды ырдай бериңиз, келиңиз. Бүгүн Клара айымды ырдаталычы, деги эле уккуң эле келет. Жеке концерт. Жүрөктөн жүрөккө жеткен чыгармалар болуп жатат. Кимдин кайгылуу
проблемасын чечип бере берсем кайсыл чыгарма? сүйөм деп айта албадым. Сезирбей мен ичимден сүйүм деп кайталадым. Сагарна барлар жаздым, аны да байкабадым. Сүйүүсүндөн албадым, сени деп канчалардым. Сагынып сени күндү атыңды кайталадым. Саргайдым жалбырактай көздөгү бактарактым. Сен менин бактылуумун деп аттың айта албадым. Сагынып сени күндү атыңды кайталадым. Саргайдым жалбырактай көздөгү бактарактым. Сен менин бактылуумун деп аттың айта албадым. Жылдыздай жанып келген жаркыган жарык белем, жылмайган жылуу жүзүм жүрөктү эзеп келген. Жалында оттой жаным жылуулук берген элем. Жан дүйнөм сыздап жатты, кызарып күнүм батты. Жаш жүрөк жараланып, сезилбей таңдар атты. Жалында кырлар жазып, караймын сен тарапты. Караймын сен тарапты. Браво, браво. Эми жыйынтыктоо алдында айтып коюш керек сөздөрдө кайгылуу темалардын алкагында кеп салып атабыз. Жүрөгүңүздөр кайга кабылган болсо кайгырбаңыз. Парадокс болбосун, бирок кайгырбаңыз. Анткени ар бир жамандыктын артында, ар бир көйгөйдүн артында, ар бир кайгылуу окуянын артында 10 жакшылык бар деп айтылат. Бул кайгылуу окуялар, бул көйгөйлөр болгону биздин адамдык сапатыбызды жогорулатуу, адамдык деңгээлибизди жогорулатуу максатында гана келет. Бирок кайгылуу ырларды укканда керемет, өз убагында. Кышты кыштай, жайды жайдай, ар бир нерсенин өзүнүн убагында жасаган сөзсүз түрдө жакшы болот. Клара айым, сизге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Анан үй бүлө көрүп жатабы азыр? Ошону билбейм. Иә. Укташып атат ошо. Уктап атышабы? Айтор, мындай кылалы. Сизди көрүп жаткан жалпы теле көрүүчүлөргө, жалпы кыргыз элине азыр жыл жыйынтыктоо алдында бир кайрылып алуу мүмкүнчүлүгүңүз бар, Эркин микрофон болсун, келиңиз. Сиздерге чоң рахмат. Биринчиден бизди ушинтип эл менен байланыштырып, үнүбүздү элге жеткизип атканыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик. Жана ошондой эле НТСти көрүп жаткан жалпы көрөрмандарга бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү болсун, жемиштүү күндөрдөн болсун, баарыңыздарга ийгилик.